Кошубак кечиңиздер менен урматтуу достор, биз кайрадан эле биздин сүрөтчү байкебиздин галереясындагы. Саламатсызбы? Саламатчылык. Биз бүгүнкү темабыз Кыргызстан жөнүндө сүрөттөр тартып келдим. Кана масе биринчи сүрөтүбүздү көрсөк, бул сүрөттө таластык кыздын шурусу тартылган. Бул жерде жемчугтан тизилген шуру го? Жок, бул таластык кыз болгондуктан шурусуна жалаң фасольдордон тизип койгон. Фасольдон жасалган шуру. Билесиздерби? Ар бир жаз сайын бардык чүйлүк адамдар баардык картошка тишет. Бул сүрөттүстө таластыктарга арналган жакшынакай сүрөт. Таластык жигит үйүнө бара жатыр. Таластык жигит үйүнө бара жатыр. Кийинки сүрөттүстү көрөбүз. Бул эмне? Муну кандай түшүнөсүз? Бул кирпич чечен? Жок, бул кирпич чечен эмес. Бул кирпи кыргыз. Мына бул болсо, бул кирпич чечен. Бул кийинки сүрөттүстө баяндала турган сүрөт, бул айылдагы маршрутка. Бул киши эмне болгон? Бул киши жол кирен төлөбөй койгондуктан куйругуна сүйрөлүп калды. Айылдагы маршрутка демекчи, эми айылдагы үйлөнүү картажын көргөзөт эле. Бул айылдагы үйлөнүү картажы. Кийинки сүрөттүстө болсо, бул айыл өкмөтүнүн баласынын үйлөнүү картажы. Бул ошо лимузин эшектеги. Анан кийин сүрөтчү байке айтсаңыз, биз уктук элек, сиз көлгө сапар алып келиптирсиз. Анан кийин көлдөн Бишкекке чейин жол кандай экен? Көлдөн Бишкекке чейинки жолду барып пробка экен. Бул кичинекей точкаларды кандай түшүнсөк болот? Ош шаарында өзүңүздөр билгендей эле тико көп, Ошол себептен Ош шаарына майда пробкалар болот экен. Сонун, рахмат сизге чоң. Бүгүнкү берүүбүз аяктайт. Саламатта калыңыздар, көрүшкөнчө. Көрүшкөнчө. Байкен, Абаканбай остановить, пожалуйста. Эй, сен кыргызсыңбы? Жүрөгүм оорот ошондой сөздөрдү укканда. Эй, улуу, урматтуу, ай.